ат үркүп, бүркүткө жолобой, анан буларды дагы баягы көндүрөбүз. Бул да ушундай чөппө бирдеме көрүнүп калса эле тиштей берет. Үйгө бакканга, немеге болбой калат. Өзүм 2011-ден баштап ошо бүркүт алып таптап келатам. Көп ошондон бери эле таптап машыгып, ошондой эмне өтүп келатабыз, кызыгып. Кичинекей кезинен уядан алганбыз. Азыр болсо 7 жыл болду таптап келатканым. Негизи өзү бүркүттөр 50-60 жылга чейин жашашат. Биз буларды 15-20 жылга чейин таптайбыз. 15-20 жылдан кийин кайра эркиндикке кое беребиз. Эмнеге дегенде, бул бүркүттөр өмүрү бою баягы кишинин колунда жашабаш керек. Анткени булар дагы тукум улап, волияда баягы эркиндикте жашап жүрүш керек. Анан биз охоттоп жүргөндө, аңчылык кылып жүргөндө, мисалы бүркүт 2 километр, 3 километрге чейин учуп кетиши мүмкүн. Анан бүркүттөрдү 3 километрге чейин барып ала албай калса, отуруп калса, 3 километрге чейин барып анан кайра келбей, бүркүттөрдү кичинекей чагынан көндүрөт ушинтип колго келгенде. Илгертеден эле ошо кыйтуу деп чакырган бүркүттү ошентип чакырып машыктырабыз биз постоянно. Антип машыктырбасаң бүркүт жалкоо болуп калат. Буларды мисалы жылкы таптагандай эле бүркүттү дагы ошондой таптайбыз. 2 күндө бир эт берип турабыз, анан жакшы машыктырыш үчүн азырактан азырак кылып күнүнө учурганга аракет кылабыз. Чөп алдырабыз, мисалы алдырганда терисин бирдеме кылганга колдонобуз. Этин болсо бүркүттөргө беребиз. Жайдын күнү аңчылыкка чыкпайбыз, эчтеке кылбайбыз. Бирок жайдын күнү мисалы жүрөк сатып беребиз, эт сатып беребиз, ар кандай мисалы койгон сатып беребиз. Ошондой кылып тамактандырабыз буларды. Эттен башка эчтеке жебейт. Булар свежий эт жейт. Күн сайын баягы свежий эт берип туруш керек. Анан күн ысыкта суу ичип турат. Жыттантып кеткен, баягы неметип кеткен эттерди жебейт булар. Жесе оозуна жара чыгат. Ооруйт кадимкидей. Ооруса, бирдеме болсо баягы кадимкидей эле дарылайбыз. Азбул деген койдун эти. Ар бир чакырган сайын бүркүттөргө эт берип турбасаң, булар да аябай акылдуу жаныбарлар да. Мисалы эт бербесең, кийинки учуп келгенде таарынат, кийинкисин келбей да коюшу мүмкүн. Ошондуктан баягы жаш балага мамиле кылгандай, ар бир бирдеме аткарган сайын баягы конфет бергендей эле буларга да эт берип алдап турабыз. Жаңы эң эле мисалы көндүрүп атканда баягы үркөт ат эле. Ат үркүп, бүркүткө жолобой, анан буларды дагы баягы көндүрөбүз. Бул да ушундай чөппө бирдеме көрүнүп калса эле тиштей берет. Катуу 2 кол менен катуу кармайт, анан тумшугу менен да жардам берет ушинтип тиштеп. Бүркүт бирдемени кармаса, башка мисалы бүркүттөр келип, башка бирдемелер келип талаш болбасын деп жаап, ушинтип жашырып турат. Анан алгандан кийин сөзсүз барып эт бериш керек. Эт бермейинче бербейт, кой бербейт. Эт берип алдап алабыз ушинтип. Негизи бүркүттөр баарын жей берет, мисалы эти менен, сөөгү менен, жүндөрү менен, канаттары менен полный эле жей берет. Анан эртеси күнү кайра ошо канаттарды, жүндөрдү бул кайра кузуп таштайт. Эмнеге антип жейт дегенде, мисалы көбүнчөсүн жерден алып жейт да, ошо жерден алып жегенде этке жабышып топурактар, таштар
мисалы чөптөр майда барат, ошолорду кошо жеп алат. Анан жүн жебесе ошол топурактар өзү чыкпайт. Анан жүн менен кошо жейт этти. Анан ашказан иштейт, эттерди сөөгүн сиңирет. Мисалы топурак, ошол жүн пүн полный тоголоктоп туруп, эртеси күнү бузуп коет. Ашказаны ошону менен таптаза болуп калат. Антип жүн бербесең дагы бүркүттөр кадимкидей неметет. Учкусу келбей, алгысы келбей, кара көңүл тартып ушинтет. Ошондуктан буларга жүн да берип туруш керек. Бүркүт менен тайганды илгертеден чогуу көндүрүшкөн. Эмнеге дегенде, ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Мисалы, бизде таштуу жерлер бар, бадалдуу жерлер көп. Мисалы түлкүнү көрүп калсак, чөөнү көрүп калсак, бүркүттү салганда алар жашынганга аракет жасайт. Мисалы, бадалдардын арасына, таштардын арасына кирип кетиши мүмкүн да. Ошол маалда бүркүт ала албай калат. Мисалы, чөөнү бадалга кирип бара албайт. Анан бүркүт бадалга жетет, анан кайкып айланып чыгат кайра өйдө. Айланып чыгып, айлана баштайт. Ошол кезде тайгандарды кое беребиз. Тайгандар бадалдын арасында түлкүнү же чөөнү кубалап чыгат. Кубалап чыкканда аркасынан бүркүт келип барып чөөнү мисалы алат. Анан бүркүт эмнеге тийбейт, экөө бири-бирине кол салып ийбейби дегенде, буларды чогуу көндүрөбүз, чогуу машыктырабыз. Күнүнө тамакты, этти мисалы жакын кылып берип, постоянно жанына көбүнчө байлап коюп, ушинтип көзүн көнүктүрөбүз. Ай азамат. Булар кыргыз тайгандар. Илгертеден бери биздин ата бабалар аңчылыкка колдонуп келишкен буларды. Булар аябай күлүк болот. Мисалы, жакшы чуркайт. Мисалы, кийикке салышкан буларды бир 10-15 километрге чейин булар токтобой кууп кете беришкен. Мисалы, түздө кандай катуу чуркаса, тоодо да булар аябай жакшы катуу чуркашат тайгандар. Бул кышында мисалы суукта үшүбөйт. Буягында төбөсүн жапкан, мисалы көкүлү болот ушундай. Анан жүндөрү ушундай. Баягы өзүнүн төшөгү өзү менен жүргөн да. Анан эң жакшы жери булар көбүнчө тайгандар киши тиштебейт. Бул 3 жашка кетти. Ургач тайган 3 жашка кетти. А беркиниси болсо уже 2 жашка кетип баратат, 1,5 жаш болду. Буларды күчүк кезинен багып, мисалы ар бир оюндарда тайган жарыш болот, ошолорго кошуп. Азыр бул тууган балдары бар. Ошондуктан көп чуркабай эле азыр. Көп кошпой эле оюнга. Аңчылыкка жаралган немелер да, иттер да. Мисалы, үйгө бакканга немеге болбой калат. Буларды деген чуркатып туруш керек, машыктырып туруш керек. Анан үйгө эле камап жатып алсаң болбойт буларды.